Көрүүчүлөр, Кыргыздын улуу өнөрүн даңазалаган Айтыштөр теледолбоору бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы жана улуттук телерадио берүү корпорациясындагы эң мыкты долбоорлордун бири болууда. Мына ушул Айтыштөр теледолбоорунун жарым финалдык таймашы кечээ улуттук телеканалдын концерттик студиясында тартылды. 6 жуп өзүнүн өнөрүн тартуулап, алардын ичинен 4 талант тандалып алынды. Бүгүн финал болот. Бүйүр кызыткан кызыктуу айтыш болгону турат. Алардын аттарын атап коелу: Ахматбек Султан уулу, Кубат Тукешев, Арген Биймырза уулу жана Чыңгызхан Кожошев. Саат 11-де дал ушул улуттук биринчи каналдын концерттик студиясында башталат. Тартуу иштери келип көрсөңүздөр болот. Кирүү акысыз. Албетте финалдык баскычта ким жеңишке жетет жана ким ошол миллион сомду кайсы төкмакын алып кетет. Кайсы лакын миллионер болот. Көрсөңүздөр болот. Көрсөтөт. Ал эми биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Маданияттагы дагы бир сыймыктуу жаңылыкты жар салалы. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин тапшырмасы менен улуттук маданий борбор экинчи рет быйыл республикалык оркестрлер жамаатынын конкурсун уюштурду. Мына ушул конкурста Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин алдында түзүлгөн Алтын Нур оркестри баш байгени жеңип алды. Мына ушул оркестрдин башкы дирижеру жана көркөм жетекчиси Нурпейил Самарбекова. Ал эми таланттарды да кайталы. Дал ушул сынакта мыкты мырзанын үнү номинациясынын ээси, оркестрдин солисти Тилеке Темиралиев жана конкурска катышкан Сүйүү жазы ырынын автору, оркестрга иштеп чыккан Талгар Анарбаев бүгүн бизде конокто. Заманада мейманда. Кутман Кош келиңиздер. Алгач жигиттер менен учурашалы. Кутман таңыңыздар менен. Кутман таңыңыздар. Сон көрүнүшү. Аталган университеттин ректору Түмөнбай Колдошев мырза баш болуп, жалпы жамаат өзгөчө кубаныч менен ушул жеңишти кабыл алышты. Албетте бул сүйүнүч. 14 жамаат катышкан сынакта, жарышта биринчи орунду алыш чоң эмгек. Эмесе биз жигиттерге микрофонду узаталы. Кутман таңыңыздар менен. Кутман таңыңыздар менен. Кош келипсиздер. Сыйлык кут болсун. Чоң рахмат. Анда ыр болсун сиздерде. Анда келиңиздер. Биз конкурска иштеп чыккан Түмөнбай Колдошев агайыбыздын оонуна таандык Узун жолдор деген чыгармасын аткарып берели. Жакшы болот. Uzun jolдор тоолордун бетиндеги оңгу кектин эртеңи сезилбеди. Уйпаланган уйкусуз түндө калган убадасыз бир маек эсиңдеби, эсиңде kesimdemi demiregen tınçlık ay geçindegi belmeli kılgan mezgildin kadır günü neyizdamdu erinde resinde bir esinde var belmeli kılgan mezgildin
жолдаштар санынан өзгөрүлөр санатарды сааттардын өткөнүнө сен өзүңдү бактылуу сезген күндө сүрөттарды алыптым көздөрүмө сен өзүңдү бактылуу сезген күндө сүрөт тартып алыптым көздөрүмө сүрөт тартып алыпмын көздөрүмө сен өзүңдү бактылуу сезген күндө сүрөт тартып алыпмын көздөрүмө сүрөт тартып алыпмын көздөрүмө мейиздамдуу эриндер эсиңдеби убадасыз бир маек эсиңде бай Баракелде. Алек. Азаматсыздар. Тилек Темиралиев жана Талгар Анарбаев. Чоң рахмат сиздерге. Ордаңыздар. Келиңиздер эми. Бул жактан. Маектешели. Атаң көрүп ырдасаң ушундай ырда деп отурабыз сиз. Ооба. Лупилайын куттуктарыңыз менен. Куттуктарыңыздар менен. Кош келипсиздер. Окуу жайдын сыймыгы болуп атасыздар, Быйылкы сыйлыкта кут болсун дейли. Мына былтыр алгачкы ирет уюштурулуп, ушул оркестрлер сынагы чоң бир оркестрлер үчүн дем берген, шыктандырган аябай жакшы бир эмилге болду эле. Келиңиз ушул сиз дирижер катары, оркестрдин түйшүгүн тартып жүргөн адам катары бул сынактын маанисине токтолуп койбойсузбу башында, Сөз башы болсун. Кутмантаңыздар менен. Бул сынак негизи эле музыканттар үчүн, музыка чөйрөсүндө жүргөндөр үчүн бул эң чоң ийгиликтүү бир майрам десек болот да. Себеп дегенде буга чейин оркестрлерге анчалык деле көңүл бурулчу эмес. Дирижер ким экенин элдин көпчүлүгү билчү деле эмес. Бул оркестр конкурстун негизги максаты бул жаңы композиторлорду чыгаруу, жаңы коллективдерди даярдоо, профессионалдык музыкага басым жасоо, жаңы чыгармаларды иштеп чыгуу, жаңы солисттерди чыгаруу, жаңы дирижерлорду чыгаруу болгон. Ошол максатына акырындан жетип келатат десек болот. Жакшы, окуу жайдын алкагында түзүлгөн ансамблдын 5 жылдык тарыхы бар. Быйылкы конкурста сиздер оркестр деген статус менен ошондой бир ошого татыктуу деңгээлде атсалыша алдыңыздар да. Эми курам жөнүндө айтыңыз ансамблдын. Негизи Алтын Нур деген ансамблды эң алгачкы жолу ушул концерт коем деп түзгөнмүн, өзүмдүн айылыма концерт коем деп түзгөнмүн. Андай мындай бир чоң иш-чарага чыгат деген ой деле болгон эмес ал учурда. Ал эми акыркы учурда ушул конкурска катышканыбызда бул бир эле ушу биздин ансамбль эмес, жалпы биздин бөлүмдүн студенттери, бардык башка бөлүмдөрдүн студенттери, мындайча айтканда музыка факультетинин бардык студенттери катышты. Бул бир эле Алтын Нур ансамбльники деп айтканга болбойт. Бул жалпы университеттин атынан чыккан оркестр болду. Баарыбыз тең болушунча аракет кылдык. Биздин мугалимдерибизге да чоң рахмат. Болушунча колдоп, бардык жагынан жардам беришип атты. Мындан ары оркестр болуп калат. Мындан ары оркестр болуп калат. Куттуктайлы. Эми Мыкты мырзанын үнү номинациясын алган Тилекти да куттуктайлы. Кут болсун. Чоң рахмат. Бул дагы абдан бир шык берүүчү жеңиш болду да сөзсүз түрдө эле. Албетте. Борборубузга мыктылар чогулганда алардын арасынан дагы мыкты болуп чыгуу бул өзүнчө бир чоң сыймык, чоң бакыт. Бул алдыдагы чыгармачылыкка, эргибизге кандайдыр бир өтө чоң шык, өтө чоң таасир берет деген сөз берип атат. Оркестрдин солисти болуунун ырахаты анан түйшүгү жөнүндө. Эми түйшүгү ушу. Буларда бошсуңбу, бош эмессиңби деген түшүнүк болбойт. Мынчага келип калдык, ушунчага барып керек. Сөзсүз. Өзгөчө талап тартип бар. Ошонун артынан ошол талаптарды аткарсаң, чыдасаң, ийгилик
келет эмеспи. Алтын Нур оркестринин дагы бир көрүнүктүү таланттуу музыканттарынын бири жаш обончу Талгар Анарбаев деп биз тааныйбыз. Баягы ушул конкурска катышам деп аткандагы аракеттер, даярдыктар жөнүндө айтсаң, Талгар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Бул конкурска аябай эле даярдандык. Канча уйкусуз түндөр өтүп кетти. Ошону айтыңызчы. Канча мээнет, чынында бул мээнет акталды деп ойлойм, толук кандуу. Баягы ийгиликке менмендеп көкүрөк каккан эмес, өжөлүк менен даярданган адам жетет дегенде биз чынында өжөлөнүп, бири-бирибизге кайрат айтып, бири-бирибизге кубат берип, бири-бирибизди шыктандырып, чыдап кол деп отуруп жеткен эмгек болду. Ошол жакшы көз ирмемдер калды. Баягы той болот, тойдун эртеси болот деген, тойго чейинки даярдыктар дегендей, оркестр конкурска чейинки даярдыктар эсибизде калды. Анан оркестрдагы жылуу көз караштар, бактылуу көз караштар өмүр бою биздин жүрөгүбүздө сакталып калды. Болсун. Эң сонуңдар баягы кылымга тете бир күн дегендей. Өзүңүздүн дагы ырыңыз сүйүү жазы дагы ушул оркестр үчүн иштелип чыгып, конкурска аткарылган экен, ушул тууралуу дагы ыр тууралуу айтсаңыз. Бул ырды конкурска чейин эле жазып баштагам. Бул он эч ак эле чыккан, анан оркестровка кылып, оркестр менен иштейин деп партитура жазып баштагандан кийин, бүткөндөн кийин эжелерге угузуп калдым. Ушундай жаздым, эже угуп көрүңүздөрчү деп. Алар аябай колдоп, анан оркестрге катыштыргалы конкурска. Мындай жаңы чыгармаларга, жаңы оркестровкаларга быйыл басым жасалат деп алар баягы дем бергенинен улам чоң оркестрге катышып ошол жакта мыкты деген композитор, обончулардын катарында ырым жаңырганы чын эле мен үчүн аябай сыймык болду. Жакшы. Чыңгыз ушул жерден кыздары кыйын кыргыздын деп айткым келип турат. Анткени өзү ушул окуу жайдын кичинекей бир кызы болсо дагы чоң максатты көздөп, ушундай бир ансамбльдү түптөп, анан аны оркестрге айлантып, көркөм жетекчи болуп, башкы дирижер болуп, көптөгөн эмгек ушул айымдыкы деп айтсам болот. Анан Кыргызстанда дагы саналуу гана дирижер айымдар бар эмеспи? Ошолордун бири Нурпейил Самарбекова. Сиздин дагы бул артыкчылыгыңыз деп өзгөчө баалады деп ойлойбуз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы саналуу калды. Эми Нурпейил айым, сиз жыйынтыкта очу сөз айтып коюңуз. Мен биринчиден ушул ыраазычылык билдиргим келип турат. Бул эмгектин артында, бул жеңиштин артында бир эле менин эмес, бир эле ушул студенттердики эмес, толтура мугалимдердин эмгектери турат. Баарына тең мен терең ыраазычылык билдиремин. Биздин университеттин жамаатына, жалпы жамаатына, биздин бөлүм башчысына Чолпон Турунбаевага, декандарыбызга, биздин ректорубузга баарына тең чоң терең ыраазычылык билдиремин. Бул жеңиш жөндөн жөн эле келген жок. Алардын дагы абдан чоң салымдары бар. Эми 3-чү республикалык кароо сынакка даярдык башталдыбы? Башталды. Эртеси күнү башталган. Буюрса, эндиги жылы дагы бир жакшы байгөлүү орунду. Балким биринчи орундан түшпөйттүрсүздөр. Балким, биз ошого аракет кылабыз. Быйылкы жылдын деңгээли негизинен жакшы болду, Быйыл даярдыктар былтыркыга караганда быйыл аябай жакшы болду. Көп жакта мындай жылыш бар, өзгөрүүлөр бар. Эң сонун. Анда ийгилик каалайлы. Тилекке дагы, Талгарга дагы буюрса сиздердин дагы чыгармачылыгыңыздарды бийиктиктерден көрө берели. Бүгүнкү күндө ушул окуу жайдын намысын коргоп, желегин желбиретип атсаңыздар, эл аралык деңгээлге чыккан оркестр болсун, Куттуктайбыз дагы биз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин тапшырмасы менен улуттук маданий борбор уюштурган 2-чи республикалык оркестрлер жамаатынын кароо сынагынын жеңүүчүлөрү келди. Булар Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин оркестри болду. Алтын Нур оркестри. Алтын Нур оркестри. Ал эми аталган оркестрдин солисти, ушул конкурста мыкты мырзанын үнү номинациясынын ээси Тилек Темиралиев жана конкурска сүйүү жазы аттуу өзүнүн автордук ырын алып барган Талгар Анарбаев болду. Ал эми ушул оркестрдин көркөм жетекчиси жана башкы дирижеру Нурпейил Самарбекова меймандашты. Сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.